Жакында Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын алдында түзүлгөн жаштар борборунун ачылышы болду. Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын 2-кабатынан орун алган Жумгал жаштары борбору буга чейин эле түзүлгөндөн бери бир катар агылыктуу иш-чараларды жүргүзүп келет. Деги эле жаштар коомдо зор күч демекчи. Алардын жаңычыл көз караштарына, жигердүү аракеттерине, жалындуу жаш курактарына карап өзгөчө ишеним артылат эмеспи? Жумгал жергеси өзүнүн эң таланттуу, чыгармачыл, илимпоз уул кыздары менен, искусство жаатындагы жылдыздары менен абдан сыймыктанат. Биз ушул үчүн бүгүнкү күн ошол ачылыш ошонун далили болуп отурат. Биздин жаштарга кошкон, жаштарга берген бул инвестиция жана жаштарга берген бул чоң ишенич десек болот. Борбордо мекенчил, билимдүү, аракетчил жаштар эмгектенип, ар тараптуу учурбап иштерди жүргүзүүнү колго алып келет. Деги эле жаштардын иштерине Жумгал KG деп аталган маалымат сайтынын ишмердүүлүгүнө көпчүлүк жогорку баасын берүүдө. Жумгал жаштары борбору учурда бардык кызматтарды тейлейт, акылуу жана акысыз. Юридикалык кеңештерди беребиз, акысыз жаштар үчүн социалдык маселелер боюнча тармактарда ар кыл багытта активный жаштар иштейт. Андан тышкары жаштар борборунун алдында фото студиябыз бар. Бийчилер тобу Тамада топтор иштейт. Жумгал жаштар борборунун алдында Жумгал KG маалымат сайты 1 жылдан бери эмгектенип, Жумгал районунда акыркы маалыматтарды чагылдырып турат. Эртеңки күнүн келечеги болгон жаштардын мындай аракеттерине багыт берип, кубаттоо менен бирге иштерин өркүндөтүүдө колдоолорун көрсөткөн жергиликтүү бийлик менен бир катар демөөрчүлөрдүн бар экендигине жаштар ыраазы. Андыктан минтип өз алдынча иш бөлмөлөрү керектүү жабдыктар менен камсыз болушту. Ошондой эле долбоорлор менен иштөөдө да бир катар ийгиликтерди жарата алышкан. Мирбек Асаналиев деген ошо Жумгал KG порталын жетектеген уулубуз дагы өзү дагы башыктуу таланты бар экен. Көп проекттерден утуп, жана ноутбук, нетбук, жана чоң эме жакшы фотоаппарат алсыздыкты тартканчы. Ушундай эме жакшы техникаларды утуруп, андагы бир 15 компьютер дагы ошо тиги JaiJet деген программа бар, ошондон тиги утуп алды. Буюрса мыналар да жакында келет деп атат. Аны биякта өзүнчө учебный центр катары дагы жаштар борбору катары дагы бияк ошо функционировать этет деп ойлойм. Жумгал жаштары борборунун ачылышына Жумгал районунан чыккан белгилүү бир катар инсандар колдоо көрсөтүп, жаштардын дарегине жылуу пикирлер менен каалоо тилектерин айтышты. Чайык айылындагы Арманбек Өмүралиев атындагы кесипчилик техникалык окуу жайы тарабынан көргөзмө уюштурулуп, концерттик номерлер тартууланып, катышуучуларга майрамдык маанай жаратты. Нурзат Исанканова, Нурбек Рахманов, Жумгал району.